Салам достор. Камчыбек Ташиевдин ачкөздүгүнүн дагы бир далили чыкты. Буга биз сөзсүз түрдө көңүл бурушубуз керек. Аю компаниясынын негиздөөчүсү, Аю холдингдин негиздөөчүсү Шаршембек Шаки Абдыкеримов бүгүн Фейсбуктагы баракчасына жазып атат. Ал жерде анын Томми Мол деген сода борбору бар экен Бишкекте. Аны мен билбейт экем, бирок интернеттен карасам чын эле бар экен. Ошо Томми Мол деген ишкананы мамлекетке улутташтыруу деген негизде алып койгон экен. Анан алып койгондо дагы аны азыркы баа менен алганда бир 3 бөлмөлүү батирдин акчасын эле алып коюптур дагы. Анан эң кызык жери ал Камчыбек Ташиевдин аялынын жакындарына өтүп кеткен деп атат. Камчыбек Ташиевдерге аффилированный адамдарга өтүп кеткен экен. Ушул боюнча ал Садыр Жапаровго президент кайрылып, анан атайын комиссия түзүп, ушул нерсени иликтеп чыгышын суранып атат. Себеп дегенде бул жерден ошол фактыны далилдегенге мүмкүнчүлүк бар деп атат. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу укук коргоо органдары бул маселеге сөзсүз түрдө көңүл бурушубуз керек жана иликтен чыгыш керек. Эгерде Ташиевдер ошо улутташтыруу, мамлекетке алуу деген шылтоо менен алып, анан кайра өздөрүнө баягы арзан баада өздөрүнө жакын адамдарга өткөрүп алган болсо, бул үчүн сөзсүз түрдө жооп бериши керек. Бул ачкөздүктүн чеги болот да, бул улутташтыруу деп, анан мамлекетке кустуруу деп, анан ошол негизинде эле өздөрү байып атканынын дагы бир белгиси. Ишкер болгондо дагы бул мен эми бир баягы эч ким билбеген бирөө айтып чыкса да мейли дейт эле, бирок бул жерде Шаршембек Абдыкеримов Кыргызстандагы бир 5 мыкты чоң ишкер болсо, ошонун бирөөсү айтып чыгып атат. Демек, бул фактыны сөзсүз түрдө текшеришибиз керек. Ал жөн жүргөн адам эмес, мурдагы жогорку кеңештин депутаты, Олимпиада комитетинин башчысы. Айтору, бул эл кадырлаган, сыйлаган адамдардын бири. Ошондуктан бул маселеге сөзсүз түрдө көңүл бурушубуз керек. Андан тышкары ал айтып атат, мурда мен салыктан жана башка нерселерден бир соцфондко жана төлөмдөрдү төлөбөй калган үчүн Аю Гранд Комфортты билебиз, бардыгыбыз жанагы курулуш материалдар саткан дүкөнүн мамлекетке өткөрүп бердим деп атат. Ал жерде менде маселе жок дейт. Мен чын жүрөгүмөн өткөрүп бердим. Мурда кетирген каталарымды баягы оңдойн дедим. Анан пенсионерлерге ошол жерден арендага берип, башка кылып акча түшүп, анан пенсионерлердин жана пенсиясына кошулсун дедим. Бул мен чын жүрөктөн деди. Бирок Томми Молду дагы ошол булар 3 бөлмөлүү батирдин баасына эле баалап алып туруп, анан кийин Ташиевдин аялынын жакындарына өтүп кетти деп мындай айтып чыгып атат. Болгондо дагы мындай дагы бир жолу айтам. Эл билген, эл сыйлаган, эл кадырлаган Кыргызстандагы эң чоң бизнесмендердин бири ушинтип ачык айтып чыгып атат. Демек, бул маселеге биз көңүл бурушубуз керек, текшеришибиз керек. Ал көчөдө жүргөн адам эмес. Ал айтып аткан сөздөрүнө отчет берет менимче. Ошондуктан мен Шаршембек Абдыкеримовдун бул пикирине ишенип атам. Касамкор Камчыбек Ташиев ачкөздүк үчүн, уурулук үчүн, ушундай ишкерлерди тоногону үчүн албетте жооп бериш керек.